Казакстандык аткаруучу Димаш Кудайберген карьерасында биринчи жолу продюсер катары сыйлык алды. Артисттин жетишкендиги Кытайдын Макао шаарында өткөн Weibo гала салтанатында белгиленди. Димашка сыйлыкты эл аралык маданий алмашууга кошкон салым үчүн тапшырышты. Салтанатта ал Voice Beyond Horizon долбоорун тартуулап, аны ишке ашырууга катышкан бардык адамдарга ыраазычылык билдирди. Айта кетсек, шоунун финалы жакында теле берүүдөн көрсөтүлөт. Кеченин жүрүшүндө ырчы өзүнүн Fire аттуу автордук чыгармасын тартуулап, ага казак тилинде рэп кошумчалады. I have a fire in my eyes, but can you see the real me? Бұл мен үшін өте ыстық. Бул сыйлык мен үчүн өзгөчө маанилүү. Себеби буга чейин мен дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө ырчы катары сыйлыктарга ээ болсом, бул продюсер катары алган биринчи сыйлыгым. Voice Beyond Horizon долбооруна катышкан бардык адамдарга ыраазычылык билдиргим келет. Казакта жалгыз дарак токой болбойт деген макал бар. Бул бүтүндөй команданын эмгеги деп эсептейм. Жобасында қызметтес болған барлық азамат азаматшаларға шын жүректен рахмет айткым келет.